Ана бүгін газ жоқ. Ким күнөөлүү экендигин бизде атайын баш прокурор аныктайт кимдин күнөөлүү экенин, кимдин камалыш керек экенин, кимдин канчалык деңгээлде жаза алыш керек экенин дагы баш прокуратура аныктайт. Мисалы үчүн Ош шаарында газ жок 4 айдан бери. А биз газ жоктугуна кетирилген кемчиликтер үчүн шалакылык үчүн бирөөнү кызматтан бошоттукпу? Шалакылык боюнча иш козгоп бирөөнү түрмөгө отургуздукпу? Отургузган жокпуз. Балким Кыргыз газдын директорун ушу залдан коз жетилегенде иштелеп чыгып кетип калмады. Ош шаарында 4 айдан бери газ жок отурат. А бирок ошол газсыз калтыргандыгы үчүн энергетика министри Осмон Артыкбаевди, ошол учурдагы Кыргыз газдын жетекчиси Кулмурзаевди өкмөт иштен алдыбы? Алган жок. Ошол келишимди туура эмес түзгөн үчүн шалакылык үчүн прокуратура иш козгодубу? Козгогон жок. Өзгөчө отун энергетика министри Осмон Артыкбаевди жана ошол учурдагы жана бүгүнкү учурдагы Кыргыз газдын жетекчиси Кулмурзаевди тез аранын ичинде кызматтан бошотуш керек. Бүтүндөй мамлекетти быйыл августта Сентер эмне деп коркутту? Мен жер алды менен казбаймын дейт. А биз жер алдында казылсын деп чечим чыгарып бердик. Февралда, былтыр. Мен жер алдында казбайм, чыгымым көбөйүп кетет экен. Мен үстүнөн чапчып казам. Анын үчүн мөңгүнү жоготушуң керек, укук бергиле. Укук бербесеңер мен азыр токтотуп коем. 4000 көлдүк, жумушу жок калат. Анан абалыңарды көрөм, алар келип силерди кызматтан кетирет. Революция кылат деди. Ачыгын айтканда ушундай болду. Анан чет-четинен кетиргенге өкмөт акырында уруксат берип атат. Азыр алдыбызга келип, ошол шартты толугу менен кабыл алууга деп келип атат. Сентер биз койгон, парламент койгон шартта макул эмеспиз деп айтты. Колуңардан эмне келет деп айтты. Эл эмессиңер деди, мамлекет эмессиңер деди. Ушинтип ачык айтыш керекпи? Ачык дипломатиялык сөз менен эмес, кыргызча которгондо так ушинтип айтты. Колуңдан эмне келет? Өкмөт алмаштырган, президент алмаштырган, силерди де алмаштырам деп атат. Ошол жерден айлык алган адамдарды кыргыз элине, кыргыз мамлекетине, өкмөткө каршы тукуруп атат. Эми Атамекен фракциясы мыйзам киргизгенбиз. Сапаташ. Ошондой чоң ишканалар токтотуп коем деп коркутса, же атайлап токтотуп коюп элди тукурса мамлекетке каршы. Жетекчилиги 15 жылга чейин камалсын деген мыйзамды киргизгенбиз деп. Эки окуудан кабыл алдык да. А Сентер реалдуу коркута баштагандан кийин кечирип коесуңар, урматтуу депутаттар. Ушул жерден бир добуштан ошол мыйзамды жыгытып койдуңар го. Силер жыгытып койдуңар го. 3-чү окуудан чечүүчү мезгилге келгенде, Сентер менен чабышып жакалаша турган мезгил келгенде, Курманбектин атасы тейиттей болуп атты бербей койгон. Законду алып койдуңар го. Эми өкмөттү силер алгыла деп атасыңар. Эмнени чечет булар? Чече албайт. Чечиш үчүн бир гана секрети бар. Баарыбыз ынтымак болушубуз керек. Президент, жогорку кеңеш, өкмөт, соттор, милиция, кылмыш дүйнөсү дагы керек болсо бул да тилектеш болуш керек. Биз ошондо гана жеңишке жетебиз. Эми национализациядан биз коркпош керек. Мен айткам. Бүтүрүңүз. Келе жол бар. Национализация, капитуляция. Капитуляция кылса анда Кыргыз мамлекетинин алсыздыгын, несостоятельность экенин көргөзүп, тарап кеткенибиз эле оң. Ушул залда 350 адам Кыргыз мамлекетин түзгөн. Ал легендарлуу парламент деп калган. Эгер биз капитуляция болсок, ушул залда Кыргыз мамлекетин тараткан болобуз. Аны жоготкан болобуз. Бул кичинекей байлыктын, алтындын маселеси эмес, бул көз каранды эместиктин, эгемендүүлүктүн маселеси болуп турат. Мен айткан ООНдун документтеринин баары эгемендүүлүк, суверендүүлүк деген, өзүң өзүң кожоюн деген сөздөн башталган. Ошого арналган. Анан биз чет элдик капиталисттин ырын, КТРКнын жана башка маалымат каражаттарынын журналисттерине кошулуп, биздин өкмөт мүчөлөрүнүн кээ бир депутаттарын ырдашына чекит коюшубуз керек. Урматтуу депутаттар, чоң рахмат. Ушул жылдын 15 февралында өзүңүздөргө белгилүү 80 депутаттын добушу менен комиссия түздүрүп, мен 4 ай бою ушул Кумтөр алтын кениндеги болуп аткан проблемаларды иликтеп чыктым. 20 июнда отчет менен чыктым, өзүңүздөр билесиздер. 27-синде
добуш берүү күнүндө каникулдун алдында колдоого ээ болгон жокпуз. Аны эми ар ким депутаттын өзүнүн баягы тиги добуш берүүсүн биз эч убакта сен мындай добуш бердиң же тигиндей добуш бердиң деп буларды сынга ала албайбыз. Бул маселе өтпөй калды. Эми урматтуу депутаттар, мен таң калам, ушу каршы берген депутаттарга таң калам. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограммы калбаптыр. 2000 Эми мындай да урматтуу депутаттар, чындыгындай ачуу болот. Угуп туруңар. Уккула. Урматтуу депутаттар, танап 5 saat 4'ten 15 minut өткөн чейин танап. Üçüncü mikrofon. Урматтуу төрага, процедура боюнча менин толук акым бар 2 мүнөт сүйлөгөнгө. Андан сырткары 15 мүнөт лидер фракция катары мен толук укугум бар. Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, но бирок тилимди кесе албайсыңар. Бул менин мыйзамдуу укугум. Экинчиден Ирина Карамушкинага эгерде кыргыз мамлекетинин тагдыры баары бир болсо, мага баары бир эмес. Мен эртеңки кыргыз мамлекетинин келечегин ойлонуп атам. Ошон үчүн урматтуу Асылбек Шарипович, сиз калыс алып барыңыз. Менин мыйзамдуу укугумду эч кимдин тебелегенге, президенттин дагы, премьер-министрдин дагы, спикердин дагы эч кандай акысы жок. Бул менин мыйзамдуу укугум. 2 мүнөт процедура менен сүйлөгөнгө акым бар. 15 мүнөт лидер фракция катары сүйлөгөнгө акым бар. Эгерде менин сөзүм жакпаса, кулагыңарды жаап отургула. Чындыкка эгерде чыдабай атсаңар. Мына мен сиздерге момундай эле айтайын. Şu alsak болот деп biz şu seneden koştuk 45 minut. Эми добуш берейлик, биздин пикирибизди жарым саат угуп коюп кетет эми. 5-6 лидер жарым саат сөз сүйлөйт. Бар деп айтышкан үчүн биз жана Кылыш, bizde saat 2'de ben jiyinим бар. Ben reglamet boyunca жыйыныңыз 2 saatga değerlenip kelgenbiz reglamet boyunca. 2'de jiyinimiz var, men kaç çalmayız biz. Bu da göğe getet mi? Чыныгы акынч, ким менен жыйыныңыз бар? Эмне деген? Ya, Кандай жыйыныңыз бар? ben 3 jiyinim var. 3 jiyinim var. Жыйынды токтотуш керек. Эң чоң жыйын бул жерде. Emnege men toxtatçı Ya. koygan premier ministr. Мен сүйлөйм, эмнеге токтотконун билесиңер. Болбосо отставкага кеткиле. Мен сүйлөйм, ошондо эл да билет, отставкага кетиш, өзүңөр да билесиңер. Жыйыным бар деп. Эмне кыласыңар жыйын? Бир маселени чечпесеңер, Кудай буйруса деп отурасыңар. Бир маселени чечкениңер жок. И бул жерден келип токтоткула жыйынды андай. Ya biz çeşip atağız, öyle çekiyoruz. Mesela çeşip atağız, hareket kılıp atağız, hükümet işlev atağız. Анда келип Siz уккула. aytsanız da işlev ettesin de, işlev kalavı. Мен азыр айтам. Görgünüz Biz gelmese aytабыз. kalkanı görüp atat. Мынакей, бир суроого Gelip жооп бере бақылас алганыңар келіп жок ал. конкретно. Кудай Görgünüz кааласа, gelmese, kalkanı Кудай görüp кааласа atat. деп. Hareket kılıp atağız biz. Качан каалайт? Siz aytsanız da bizde işlev kalıp hükümet, işlev atağız biz. Kolumuzdan gelgeni kılıp atağız. Günümüzde işlev atağız. Колуңардан эч нерсе келбейт Siz демек. çoğunuz Демек atmayın, колуңардан kılmayın, эч нерсе hükümetin келбейт. çoğulsun. Sizin sözünüz menen hükümet çoğusu atmayın kılmayın ben. Öteme hükümet çoğulsun. Hükümet çoğusu öteme. Ne gelsin etken tak top koşmayacak ben. Урматтуу депутат, урматтуу премьер-министр, келгиле бул маселени мындай ирети менен регламентке карата алып барып атабыз, ошону эле уланта берели. Эгерде азыр мынакей албетте бири-бирибизге мындай чебер чебер деп эткан сактап пикир айталы, бири-бирибиз жөнүндө пикирлерди албетте. Жакшы эле угулат экен микрофонубуз деле. Ja 25 sekundunuz kalgan ошондо үлгөрүп бүтүрүп коюңуз. Кошуп койгула 30 секунд. Урматтуу Сооронбай Шарипович, мен 30га жакын өкмөттү көрдүм. Сиз да аларды билесиз. Мен жалган айтсам оңдоп коесуз. Парламент чечим чыгарса, жыйналышымды токтотуп угам жарым саат деп айтыш керек. Мен парламент чечим чыгарса, лидерлерге жарым саат убакыт берип угуп кетсин дейм. Жок, менин кол алдындагылар мен
Örgütçü Kesuç. Üçüncü mikrofon. Üçüncü Örgütçü mikrofon. Kesuç. Buna reglament boyunca biz geldik. Uğup durulan beni. Hükümetlik saat dedi. Reglament 1 saat. Eğer de uzatsanlar daha bir uzatasın reglament. 2 saat. Bir 2 saat es kaldık dağı. Buna 11:45'te gelsek 1:15'te bitiyoruz. Sorun başarpıyoruz. Biz işte cigin koyup koyduk o şöyle es Sorun kaldık. başarpıyoruz. Sorun başarpıyoruz. Onu reglament boyunca biz işte otururuz.